алгандай болуп эле, жерибизди басып алгандай болуп эле бирдеме боло бербей, ушул келген туристтерди коноктогонду да үйрөнүшүбүз керек. Мына азыр Ысык-Көл областы ошо туристский область болуп аткандан кийин лыжный базалар салынып, жана каралач, кандай соответствует сонун тоолорубуз болуп аткандан кийин, эс алуучу жайларыбыз болуп аткандан кийин, ошо туристтерди сыйлап, ошолорго жардам көрсөткөндү үйрөнүшүбүз керек да. Эптеп эле турист көрсө эле эптеп акчасын алып калайын, көбүрөөк алып калайын деп эле эптеп алдап алып калайын эмес, жардам берип, ошол турист бир келип кеткенден кийин ошол өзүнүн жерине барып, өзүнүн мамлекетине барып айткандай болушу керек. Ушундай Кыргызстан деген мамлекет бар экен. 94% тоо экен, тоолору кооз экен, жаратылышы сонун экен, Ысык-Көлү бар экен деп, жана Сулайман тоосу бар экен, Ташыр абаты бар экен деп Кыргызстанга келген туристтерди мындай жакшы сыйлап узатканды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн биз деле башка мамлекетке конокко барып калсак, ошол мамлекеттин элдери, жашоочулары ошондой мамиле кылып атса, бизге деле кандай жаман болот, туурабы? Баары сыйлап турса жакшы. Ошон үчүн бизди да сыйлагандан мурун биз дагы биринчи сыйлап үйрөнүшүбүз керек. Ушул гостиница иштеткендер, эс алуучу жайларды иштеткендер, туристтер менен иштегендер, ошо силер дагы аша чаба бербей, мындай рыночный цена деген болот да, базардын баасы деген болот. Ошондон аша чаппай, ошо турист кайра келишине аракет кылып, ошо турист кетсе, эмкиде туугандарын, досторун эчтип алып келгендей кылбайсыңарбы? Анан любой киши түшүнөт алдап атканын, лишний алып атканын. Аны айтпасак дагы өзү деле түшүнөт да. Ошол себептен достор, туугандар, ошол туристтерге жакшы мамиле кылганды үйрөнөлү. Алар бияка жашап калбайт. Алар деле кетет кайра өздөрүнүн үйүнө. Ошол туристтер келгенде бизге эмне гостиницага жатат, акча таштайт, тамак ичет. Жана туризм өнүккөн мамлекеттерди өзүңөр көрүп атасыздар, мисалы үчүн Дубай жана башка мамлекетте, Анталия. Ошол себептен сыйлаганды үйрөнөлү, туристтерди, конокторду. Коноктогонду үйрөнөлү да.